Алга жылбаган адам артка жылат дегендей, бүгүнкү мына кыргыз-тажик чек арасынын чечилиши бул тарыхый окуя деп бааласак болот. Бул кабар өзгөчө чек ара аймактарында жашаган карапайым калк үчүн мындай жагымдуу жаңылык деп айтсам болот да. Мен акыркы 25 жылдан бери дал ушул Баткен областындагы журналистикалык тармагын аркалаган журналист катары айтсам, көптөгөн чек ара жаңжалдары болуп атты. Көптөгөн каргашалуу окуялар болду. Анын арасында адам өмүрү кыйылгандай кайгылуу окуялар да коштолуп кетти. Мына ошондуктан акыркы 2-3 жылдын арасында аябай мындай чечкиндүү, туура кадамдардын негизинде ушул чек ара маселеси чечилди да. Демек, бул өрөөндө тынчтык орноду. Бул өрөөндө өнүгүүгө карай кадам башталды. Бул өрөөндө эми мындай бир тынч жашоого мындай бир негиз болду деп айтсам болот да. Балким мындай тарыхый чечимден кимдир бирөөлөр мындай туура эмес саясатчылар жолсо мындай өздөрүнүн туура эмес пикирлерин айтышы мүмкүн. Бирок көпчүлүк эл бүгүнкү ушундай жагымдуу жаңылыкты мындай кубануу менен кабыл алып атышат да. Ошондуктан ушу бир кылымдан бери же болбосо улуу держава чече албай келген ушул чек ара маселесин эки тараптуу бир пикирге келип чечилиши албетте бул тарыхый окуя деп айта алам.